Урматтуу бүгүнкү 25 май акыркы коңгуроо салтанатынын катышуучулары, урматтуу ата-энелер, коноктор, окуучулар, бүтүрүүчүлөр барыңыздарды бүгүнкү 25 май акыркы коңгуроо салтанаты менен Бакыян айыл өкмөтүнүн башчысы Сулайманов Байыш Дайыровичтин атынан жана ошондой эле Бакыян айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук, алдыдагы жолуңуздар шыдыр болсун деп бүтүрүүчүлөргө каалайт элек. Сиздер үчүн мына мектептеги акыркы коңгуроо кагылып аткан болсо, ал эми жашоодогу алгачкы коңгуроо кагылып атат деп айткым келет. Себеп дегенде биздин катарыбызга кошулуп, өлкөнүн өнүгүшүнө, өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий жактан өнүгүшүнө салым кошо турган мыкты адистер буйруза катарыбызда келатат деп биз үмүт кылабыз. Анан ошо алдыдагы экзамендерди ийгиликтүү тапшырып алыңыздар. Өзүңүздөргө бир жаккан мыкты кесиптин ээси болуп, жана башта айтып өткөндөй, өлкөнүн өнүгүшүнө биргеликте салым кошо берели. Албетте, мынакей бир нерсеге токтолуп кетиш керек. Биздин Бакыяндын уу чукур эмес, мынакей жаш болзодагы өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичтин басма сөз катчысы Султанбаев Эрбол акебиз, мынакей облусубузда облус президенттин Талас областынын ыйгарма укуктуу өкүлү Нурлан акебиз ушул Бакыян айылынан чыккан. Андан тышкары мынакей Сатан Асылбеков акебиз мынакей ошо коомдук ишмер Бакыян айылынан чыккан. Ошол адамдардын жолун жолдозок, биз эч качан жаңылбайбыз деп айткым келет. Алдыдагы жолуңуздар шыдыр болсун деп айткым келет. Анан албетте ошол жүйөлүү себептерге байланыштуу биздин айыл өкмөт башчыбыз келе албай калды. Ошол айыл өкмөттүн салам дубай жолдогум келет. Барыңыздарды ошол майрам менен куттуктап кой деп. Андан тышкары мынакей бул жакта биздин быйылкы ошол окуу жылында бир жакшы жетишкендиктерге жетишкен, бир үлгүлүү бир иштер жасаган биздин мугалимдерге ардак грамотаны тапшырып кой деп бизди тапшырды эле. Анан ошол ардак грамотаны тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Аймагы ардак грамота. Ишиналуу Сейитбек атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Төрөбекова Венера Буркановна жаш муундарды тарбиялоодо талыкпай үзүрлүү эмгектенип, өз ишин эң мыкты аткарып, мектептин билим берүү тармагына кошкон эбегейсиз зор салым үчүн Бакыян айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кочалар болду. Мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Табалдиева Гүлзат Мудратбековнага куттуктайчылардын арасынан дагы өзүнүн демилгесин көтөрүп, ар дайым мындай коомдук иштерге активдүү катышып келет. Биздин ошол айыл өкмөттүн мактоо баракчасы менен сыйланат. Бапанова Алия Токталиевна Ишиналуу Сейитбек атындагы орто мектебинин 11-классынын бүтүрүүчүсү. Окуудагы мыкты жетишкендиктери, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана үлгүлүү жүрүм-туруму үчүн сыйланат. Алияны өтө баса белгилеп айтыш керек. Анткени ошо окуучу кезинде эле келечек командасын түптөп, биздин айыл өкмөттөгү жалпы айылдагы коомдук иштерге активдүү катышып келет. Алдыдагы жолуң шыдыр болсун Алия, бүгүнкү мактоо баракчаң кут болсун дейт. Биз ошол Кара Буура жаштар биримдиги ушул жылдын башында ар кандай жаштардын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө салым кошолу, аларга мындай бир стимул боло турган иштерди жасайлы деп атайын бир пландарды бекиттик эле. Мына быйылкы жылдын алкагында буйруза ошол жаштарды сергек жашоого үндөө максатында марафон уюштурулду. Андан тышкары ошо жаштарды бир кесипке үндөйлүү, бир үлгүлүү инсандардан сабак алсын деген максатта жогорку кеңешке тур уюштурдук эле. Андан тышкары ошол пландарыбыздын арасында мынакей быйылкы жылы окуудагы жетишкендиктери, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана ошондой эле олимпиадалардан байгелүү орундарга ээ болгон окуучуларга бир стипендия берели деп демилге болду эле. Бүгүн ошол биздин ишкер байкелерибиздин колдоосу менен Кара Буура жаштар биримдигинин демилгеси менен ошол стипендия тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Албетте ушул учурдан пайдаланып биздин ишкер байкелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушул биздин жаштардын демилгесин колдоп, алар бизге ошо материалдык жактан жардам берип атат. Өзгөчө бизди ар тараптан колдоп жүрөт. Мынакей арабызда Айтматов райондук ветеринария башкармалыгынын башчысы Асылбеков Нургазы Чопонкулович акебиз отурат. Өзү ошол кызматынан тышкары дагы ошо жаштар менен тыгыз иштешип, анан биздин демилгелерди ар дайым колдоп келет. Ошо Нургазы акеге дагы бир кол чаап берип койсоңуздар, ыраазы болот элек. Биология сабагынан алдыда ошо бир облустук деңгээлде чыгып жакшы жетишкен биздин Касымбекова Адинай деген окуучубуз бар.
аябай сыймыктанабыз. Себептен Ишеналы Сейитбек атындагы орто мектебинин атын алыска таанытып атат. Буюруза алдыда дагы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон мыкты окуучулардан болот деп ниет кылабыз. Себептен бир айга бир китеп деген долбоорду уюштурганда биздин алгачкы конкурсубузда эң мыкты упай топтоп мындай биздин үмүттү актап аябай бир эмгекчилдигин көрсөттү эле. Мына ошол кызыбызга ишкер байкелерибиздин колдоосу менен Кара жаштар биримдигинин атынан стипендия тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар болду.